Ассаламу алейкум, урматтуу угармандар, урматтуу көрөрмандар. Насихат радиосунда, Марва ТВда түз эфирде насихат берүүсү. Ошол элдердин суранышы менен, чакыруусу менен өтө абдан актуалдуу маселе болуп аткан. Ошол 10 жылдык ойноо дейт, 20 жылдык сыноо дейт, 30 жылдык отуруш дейт, 40 жылдык кадырлашуу деп айтып коет экен айрымдар. Ошол 10 жылдык, 20 жыл, 30 жылдык, 40 жылдыктын күнгөй тескейинен сөз кылайын деп атабыз. Азыр жакында эле ошол кырсыктар болуп атат, бири-бирин өлтүрүп коюп атат, машиналар менен кагышып өлүп аткандар бар, учуп өлгөндөр бар. Кыскасы ошонун күнгөй тескейинен сөз кылабыз. Суроо, сунуш, пикирлер болсо Facebook'тан, түз эфирден жана TikTok'тон, Instagram'дан жазсаңыздар болот. Бүгүнкү ошол эфирди ачып берүү үчүн буюрса биздин чакыруу менен, элдин чакыруусу менен бир нече китеп плакаттардын автору, хирург врач, коомдук ишмер Өзбек Чотонов келген. Кош келдиңиз устаз. Азыр ушул биздин чыгармачылык топ даярдаган атайын сюжет бар, ошону көрүп туруп андан кийин сөз уласак. 20 жылдыкка барып, күйөөсүнүн колунан каза тапкан келин. Мындай жүрөк үшүн алган окуя 26 майда Карагулжа районунда катталды. Анда карагулжалык келин айылына 20 жылдыкка барып келгенден кийин жолдошу кызганычтан аңчылык куралы менен атып салганы айтылды. Аял алган жаратынан улам тез жардам кызматында каза болуп калган. Жубайлардын ортосунда 5 баласы болгон. Келинчегим 2 балам бар. 9 ай мурун ошо 20 жылдыкка жалгызаны жиберип ошол жактан келгенден бери анын бир классташы менен жазышканы, видео звоногу токтобойт. Орто жолдон ошо жазгандарым менен кармап алып токтоп деп ызы-чуу чыгып, экөөбүз кайра 4 ай ажырашtık. 4 айдан кийин мен кайра барып, 2 бала үчүн жашайлы, баягыларды токтот, эми жакшынакай жашайлы десем, мен токтобойт, ал экөөбүздүн жазганыбыз токтобойт, мен аны менен жатып алып турмун, минтип алып турмун деп кыскасы кайра 5 ай жашадым. Балдарым үчүн. Дагы эле токтобойт, 15 күн мурун мына ошо жазышканы, видео звоногу токтобойт. Токтоп десем токтотпойм дейт. Ошону мен чыдабай койдум, мен үйдөн чыгып кеттим, балдарымды таштадым. Базаркоргон району Бекмамат Осмонов атындагы мектеп бүтүрүүчүлөрү катышкан кырсыктан улам 11-класстын окуучусу көз жумган. Окуя 30 майда катталган. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн катышуусунда 7 жол кырсыгы катталды. Эми көп толгон токой маселелер бар. Ошондой болсо дагы бүгүнкү эфирди ачып бериңиз. Ошондой кырсыктуу, кесепеттүү, туура эмес, маанисиз жыйындар өтө көбөйүп баратат. Тилекке каршы ошо жанагы ээн баш дейт, ээн баш деген башында программа жок, башында эреже жок. Ошо кайсы бир жалтырак бир оюна бир нерсе келсе ошону жаза алмай болот да. Аябай катуу кетип барат ушул нерсе. Мисалы, анысы деле аш тойлор анысы да көп. Бүт баары чыгым, ичинде жанагындай чатактар, ичинде жек көрүүлөр, ичинде нааразылык аябай көп. Ошо мага мындай кошпой койду. Мен мурда ат коштум эле, бээ коштум эле, бул мага тай берип койду. Мен мага мынча доллар бердим эле, мага ас берип койду. Мынча берип койду. Мен мурдагы мынча сом эле, муну ушундай аябай нааразычылык, аябай эме, анан кийин кредитке батмай, карызга батмай, андан кийин ошонун себебинен ажырашмай, ошол аябай көбөйүп барат да, күнүнөн күнгө көбөйүп барат. Өзү негизи мына заман өзү деле кыйын болуп баратат. Өзгөчө айылда акча жок, жумуш жок. Жумуштан түшпөйт мисал пайда. Мисал жанагы карточка, мына быйыл карточканын баары жарабай калды. Өрүк былтыр өрүк да жарабай калган. Өрүктөн эч нерсе таппай калган. Өрүк өтпөй калган былтыр. Баары жерде төгүлүп калган. Окшош бир нерселер болуп атат, кыйынчылык болуп атат да бул. Анан кийин мындай тойлор күндөн күнгө күчүп атат да. Мисалы, мына мектептин балдарынын арасында мушташуу, зордуктоо, авариялар. Мына 10 жылдыкта, 20 жылдыкта мына кошо азяң мына чоң ажыга берип аткан суроо сыяктуу сүйүп кетүү, ойнош болуп кетүү. Өткөндө жанагы Калысбекке да ушундай суроо берип аткан. 2 баласы бар экен. Аны ошо ойноштук кылат экен да. Москвада ойнош бар экен. Ошо классташы ошо ойнош болуп калыптыр. Келип 10 жылдыктан кеми 20 жылдыктан.
Андан мурда дагы мага бир устаз айтты, мага келип суроо берип айтты. Ошо илаң эле дейт, 9 баласы бар экен, 4-өө ойноштон классташтан. Ошо жанагы 10 жылдыктан кийин, 20 жылдыктан кийин ойнош болуп Москвада экен, тыштабайт экен. 4 баласы тигиден экен. Мен эми кантем айтам, мына 5 баламды кантем деп отурду да, ошондой деп айтып атты. Мына ошондой аябай будан да жаман, уяттуу ар нерселер болуп атат. Жанагындай үй бүлөдө чыр-чатактар, жаңжалдар. Мисалы айылда жашаган адамдардын мүмкүнчүлүгү чектелген чынында. Аз эле бир-экөө эле мындай бай болбосо, көпчүлүгү аябай жетпейт, араң жетет. Могу кийим, балдарга кийим, окаташ, дагы ар нерсе жанагындай расходдор көп да. Анан келип аял мен барам дейт. Классташтарыма. Анан мүмкүн алыстан келет. Мисалы оштон бияка келишим го да. Классташтарым бияка жыйналабыз десе. Көлдөн жыйналабыз десе мисалы. Анан ошак келет. Анан жөнөкөй акча эмес, көп акча. Ошо жанагы классташтардын жыйыны өтө көп акча. Бул жанагы аялдар жазанышы керек аябай. Өтө жанагындай атайын ошо тойго атайын даярдаган көйнөктөр, кийимдер, жанагы прическалар, дагы бир нерселер аябай. Ошо өзүн мына мен ушундай сулуу бойдон калдым. Ушундай сулуумун деп мисалы. Ушундай мен форма керек экен ачка. Иә. Спорттук дагы жанагындай 3-4 форма. Ишилип мына ошого анан эртектер болсо чоң машинем бар экен. Мен машинем деп. Мен мондай жумуштамын аны деп. Анан мисалы мынагу Москвада же Бишкекте бизнеси бар бирөөлөрү алар өтө мындай крутой болуп тур да. Айылдагы байкуштар жок да, андай кийимдер да жок. Андай мүмкүнчүлүгү да жок. Анан келет мындай араң, мындай шүмшүйүп. Өзүн базынды ушундай. Анан анын кайсы настроение. Вот. Анан аялы чатак кылат. Мен классташтарым мындай кийимчен келет, мен кантип мен барам. Өзү деле анысы жетпей жатса, бияктан жанагындай да. Ошондон жаңжал да чыгып атат. Ажырашуулар да болуп атат, башкалар да болуп атат. Анзас кыз жанагындай сүйүп кетүү болуп атат. Мисалы жанагы жерде аялдар сулууланып барып атат да. Анан кийин тиги эркектер болсо машина чоң машиналар менен барат. Анан кийин тигилер бири-бирине эметиши мүмкүн. Кызганышы мүмкүн, жактырып калышы мүмкүн, дагы башка бир болуп калышы мүмкүн. Бул жанагындай, бул психология да. Анан кийин жанагындай мунагу жаш баладай кылып жетелеттирип, колтукташтырып, кучакташтырып бастырып атпайбы? Мына өткөндө бирөөнү көрдүм, колдору манжаларында эметип атыптыр, мындай ороп алыптыр. Ошентип кетип баратат. Тим эле аябай сүйүктүү эрди катын бараткандай кылып баратат да. Колдорун эметип алгандай, чырмап алган бир нерсе. Шариатта тура эмес да? Жок, шариатта эмес, өзүн ошо эле. Мына биздин коомдо ушундай болуп барат да. Ой, бул башка эркек экен, бул башка бир аял экен дейт. Жок да. Классташ болсо сен эмес да, күйөөң эмес, же сен аялың эмес да. Классташ деген чужой эле бир кишилер булар. Ой, жанагы жумушта иштегендей эле. Чужой адамдар, булар вообще эле башка адамдар. Жөн бир класста отурган, окуган болду, башка жок. Анан бу жерден келип жанагындай сүйүктүү эрди катындай болуп, колдорун чырмашып алып, колдукташып, мен таң калдым, кантип ушу даже жолукчандар ушинтип кетип барат жанагындай. Кол кармашып барат. Классташты менен. Бул кандай эм болуп барат да. Өзү негизи бөлүнүш керек, эркектен эркек. Андан эркектен качыш керек, сак болуш керек, чужой эркектен. Бул эмне деген болуп барат да. Бул жанагы европейцтер. Буларда эч кандай эме жок да, мындай. Минези бар экен деп.
Анткени буларда үй бүлө жок буларда. Фактически. Буларда үй бүлө болсо деле булардын эрежеси бар. Мен алда классташым менен бүгүн түнөп келейинчи деп кете бермей. Мен мына бойфренд досум, эркек дос күтөт булар. Анан биз андай эмес да, биз башка элбиз да. Биз мусулман элбиз да. Биз мына орта азиянын баары мусулман эл. Мен азыр мынерден бир эмелер чыгып, мусулман эмесмин деп атты. Мен мусулман эмес болсоң деле, баары кыргызсың да жок андай. Келип сен мисалы каныкейге барып туруп, чоок менен кучакташкан кайерде бар экен? Кайерде бар экен? Жок да андай. Анан бирде болсо бир аял үчүн жазат, эмне болмок эле. Кантип сен классташың менен келип кучакташасың? Мен айтып атам, мына азыр мындай болот. Бөтөн эркектер бөтөн аялдар менен кол алышмактыр эмес, өбүшүп көрүшөт. Өбүшүп көрүшөт. Анан буну мындай эме көрөт да, мындай нормальный деп атты. Бул жанагындай батыш коомунда бул опоңой эле көрүнүш. Бул жерде жанагындай 2-3 ойношо бар болуу батыш коомунда. Бул жөнөкөй нерсе. Ачыга суроо келип атат. 10 жылдык, 20 жылдыкка кеткен акчаны дейт, кайрымдуулукка жумшаса болобу дейт. Өз урматтуу туугандар, мындай да. Ошол акчаңды аталарыңа берчи, аталарыңарга. Ошол акчаларыңа бир туугандарыңарга берчи, мына. Эмне баары бир туугандарың баары күртөйбү. Карындаштарыңар бар, бир туугандарыңар бар, айылдаштарыңар бар, айылдаштар деле бир тууган, чынында силердин бир тууганыңар. Ошолорго береличи, ошондой жакшы кезиңер. Эмне үчүн сен 40 жылдыкта бересиңер же 20 жылдыкта бересиң? Башка убакта бере эле койбойсуң. Мен мына жерден эле айылымда эле өзүмдүн бир тууганым жүрүп, мына инвалид бир тууганым бар, оору бир тууганым бар, операция муктажым бар. Бу жерде муну акем баласы, ону тиги бар. Толтура ушундай бере турган. Үйлөндүрүп кой. Агер ошо бир атайын ушундай жана бир күмөндүү мероприятие болгон, анан кийин өмөт салып мейлем болот, бирок жана жыйынын өзүнүн жүрүшү Тура эмес, тура эмес, өзү болушу мындай эркек аялдарды аралаштырып алып. Ажыке, ошол бир маселе. Азыр бизден миңдеген, жүздөгөн ошол баягы Айберим деген кызыбыздын апасы ыйлап элге чыгып атат. Ошол кызымды 100 канча миллион акча керек болот депчи. Неге биздин элдер мындай эл көрсүн деп, же болбосо ошол 10 жылдыкка же 20 жылдыкка такып атат? Бул кандай программа? Айтам, мен жанагы элде башында программа жок да. Тура эмес программа. Тура эмес, мындай да. Вирусу бар программа. Ошондой мисалында мен ойлоп атам да, мисалы мынугуну кылып аткандар булардын өзүнүн туугандары менен жакшы мамилеси жок өзү. Өздөрүнүкү. Ошо өзүнүн туугандары менен эле жакшы мамиледе болсо ошончолук жетмей, азыр мына өзүнүн туугандарынын деле тойлору бар. Мисалы 4-5 тууганың болсо ошолордун бешик тою болуп атат, балдары үйлөнүү тою болуп атат, тушоо тойлору болуп атат, үй тойлору болуп атат, дагы бир нерселер болуп атат да көп. Ошолор менен эле катташсаң деле канча эме бар да, канча той болуп атат. Анан кийин берден эмне кереги бар? Бул мисалы классташ деген эч ким эмес да. Сен тем более кичинекейиңде бүттүң, акылың жетелекте эле бүтүп калдың 10 классты. Анан кийин келип алып эле классташыңды эле сагынып, эмнеге сен классташ сагынасың өзү негизи? Тууганыңарды сагынбайсың, бир тууганыңарды сагынбайсыңарбы? Бир тууганды сагыныш керек. Бир тууганды сүйүш керек. Бир тууганды караш керек. Бир тууганга жардам бериш керек. Жок. Каякта бир чөжөй адамдар менен жолугасыңар. Ал жерден өзүңөрдү көргөзөсүңөр, өзүң көргөзүп. Мына мен мындаймын, мен мындай кыйынмын. Мына мен мындай сулуумун. Болду, башка эч нерсе жок анда. Ошондо келип ана показуха бир нерсе кылып иштетип атат да. Бир тууганыңа биринчи жардам берчи, бир тууганга. Бир тууганды көтөрчү бутуна, үйлөндүрчү ошонун балдарын. Ошондой эле жакшы кезиң. Кел мындай бул күмөндүү мына нерсе. Жана мына 10 классы бүтүргөндө да мен биз бүтүрүп атканда кыргыз класстарда жок болчу мындай. Жанагы эртең менен таң тозуу деген. Эртең менен таң тозобуз дейт да.
зоре встречаем деп. Анан бул орыс класстарда бар болчу. Анан кыргыз класста жок. Мен де барган эмесмин. Мен өзүм ошо орыс класста окуп, бирок барган эмесмин. Эмне кереги бар бунда? Ошо классташтарым бирөөндө почти эч нерсе мындай мага бир пайда да тийген жок, зыян да тийген жок, салам деле берген жок, эч кимиз деле. Эч кимиздин көргөн деле жокмун. Анан кеде ошо бир капысынан жолуп калсаң, о кандай деп коет. Мен бир эле өзүм бар болчу, бир эле өзүм. Ошол эле экөөбүз эле бир аз чай ичсе болду. Анан калгандардын тиешеси деле жок болчу, эч кимиздин. А кыздар менен вообще эч качан сүйлөшкөн да эмеспиз, башка да болбойбуз. Анан бүткөнүз канча болду ашке? Бүткөнүм мен 40 жыл болду, 40 жыл. Ошодон бери мындай 50 жыл, 50 жыл болгон жок. Эч кандай жок, алардын эч кимдин эч кандай тиешеси да жок, пайдасы да жок, зыяны да жок, эч нерсе жок. Мен эч нерсесин көргөн деле жок. Алыш бериш жок. Жок, кандай жанагындай 10 жылда эч нерсе жок болчу. Анан мынагу балекет меле классташ меле бир тууган болгонсуп бир ошо эле бир таң калам мен, даже бир тууганыңызда жасанып барбайсың да мындай кылып. Ошондой кылып жасанып, эле кымбат баалуу кийимдерди кийип, аябай жасанып алып, толтура акча салып алып, ошол акча кетирип эмне деген эме бул? Жок да, мына башка элдерде жок. Дуңгандарда жок мындай. Мектепти бүтүрүү тою жок. Мектепти бүтүрүү кече жок. Жок бу дуңгандарда. Жок, кандай жок. Эч кимизде. Даргын дуан түрүк эч кимизде жок мындай. Өзбектерде жок. Бирок алар деле биздей эле эл. Анан буларда жок. Биз эле кечкичен тойлор. Анысында той көп мына. День рождениялар болот, юбилейлер болот, башкалар болот. Аштар болот, толтура аштар анын үстүндө. Анысында эле майрамдар толтура. Кечкичен майрам, мына майда эле 12 күн майрам, эмне деген. Эми ошону аз. Эми муну жанагыларда муну 10 жылдык, анан 20 жылдык, анан 30 жылдык, анан 40 жылдык деген. Ансыз болбой каласың. Вот эгерде ким жакшылык кылам десе, мектепке жакшылык кылам десе, мындай алып берип койчу. Көргүзбөй эле, мындай алып берип койчу. Ошо жана юбилей жок эле берип койчу. Бир нерсени жасап койчу, бир классын. Ошондой жакшы кезиңер. Чогулуп эле, балдар келип чогулуп берип койгула. Ошо мугалимге үй куруп берип койгула, бир нерсе кылып берип койгула. Жөн эле чогулбай эле, ичпей эле, бийлебей эле. Эрде мына чогулат, ичишет, бийлешет, жакташат. Анан кийин көлгө кетет экен. Балык эме жанагы сары челекке барып изалаш деген бар экен да. Жамаат менен классташтар. Жамаат менен кетет экен. Анан күйөө бар да, күйөө жок да, аял бар да, аял жок да кетет экен да. Анан эмне деген окуя болуп кетиши мүмкүн. Мына азыр мына айттык го, мына жана Азиз Чубак ажыга берген суроо. Вот келип мына жазышып атат. Сүйүшү токтобой атат. Бул баарына кайыл болуп атат. Бул үй бүлөсүнө кайыл болот, үй бүлөсүнө. Мен айтам, мына үй бүлөсүн даже сыйлабагандар ушулар. Үй бүлө, мисалы үй бүлөдө эң ыйык бул үй бүлө. Өзгөчө аялдар үчүн эң ыйык бул үй бүлө. Эң биринчи ошо үй бүлөңдү кара. Сен келип үй бүлөң үчүн рисковать этпе, аяка барып бир күн барып классташ менен жолугам деп үй бүлөң үчүн. Үй бүлөңдөн ажырашып кетиши мүмкүн. Бир күндө эле ажырашып кетиши мүмкүн. А бул жана мына случай бул өтө экстрем случай, бул түшүнүксүз. Эмне болуп кеткенин эч ким билбейт. Азырынча узучу болот. Аябай жаман окуя болду. Чоң каргаша болду. Бул болбосо башка бирөө менен да болмок. Ошондой эле окуя. Анткени жана могу жыйын өтө туура эмес жыйын бул. Мындай жыйын болбош керек. Айттым, мына туугандарың менен жыйын кыла. Мына тойлордо 400 киши жыйылат атпайбы? О 400 киши да аз ал. Ал жерде чужой, кереги жок кишилер толтура. Урматтуугандар, кереги жок жыйындарды токтотушка кереги жок адамдарды токтоткула. Азыркы ушу кереги жок жыйындардычы ковидте токтотту да. Андан кийин кайра жайнап кетти. Азыр жана акча көп болсо каада көп деп ар нерсе болуп атат да. Анан ушул аркасы бузукулук менен, өлүм менен эми мындай да, акчасы
бәрінiki эле көйгөн жок. Акчасы кээ бир адамдардыкы эле көбөйдү. Азыр кредит алып атыптыр элдер. Өткөн статистика айтып атат, ошонун 30% баягы тамак ашка кетип атыптыр да. Кредит. Ошондой кризис мейли мындай да жетпей жатат, көп адамдардыкы жетишпейт. Мындай да өзү негизи 100 адамдын бир 10 эмес даже. Мына бир айда 3-4 эле бай болчу эле илгери. Аз деле ошондой чынында. Ошо 100 адамдын, эме 100 эмес, мына бир айда 3 эле машина болчу да илгери. Легковой машина, Москвич. 3 эле. Мына биздин айылда 3 машина болчу. Бүт эле айылда ошондой болчу. 2-3 эле машина болчу. Жок болчу башка. Калган баары эч нерсе жок болчу үйүндө. Эч кандай окат. Ана аз деле ошондой да. Аз деле бир 10% деп койчу. 100дүн 10-у бай деп койчу мындай. Жакшы жашап. Калган андай эмес. Өзгөчө мына айылдарда эч кандай эмес. Мына бери шаардагы баары келип алып, деловойлору келип алып, анан бери шарттар жакшыраак, келип базарда иштесең эле акча табыш мүмкүн. Дагы башка да, бирок айылдан эмес да. Мына айылдан келип атат да жанагы классташтар. Айылда жашагандар бир жерге жыйылабыз деп. Анан келип бирөө тияка эме чыккан көйгө, Жалал-Абадка чыккан бирөө Ошко чыккан, бирөө Көлгө чыккан, бирөө Наранга чыккан, анан кийин окуган жерине барып атат, бир таластыга мүмкүн. Классташтар келеле дегенде. Ошончо жерге барат да. Анан ошол жерге барганга толтур акча керек. Жана кийим кечеден башка аябай көп нерселер керек. Жол кирелер керек. Анан кийин жанагындай окадаштар керек, гостиницалар керек, толтура нерсе керек да. Ошонун бүт бар акча. Анан кийин биякта ошо дагы ошончо күн жок болуп, биякта үйүң калды, балаң калды, дагы бир нерсе. Не кереги бар? Мен айттым го, мына той биздин өзүбүздүн эле өзүңөрдүн туугандарыңар менен, жакын туугандарыңар менен жакшынакай алакада болсоң, ошол эле жетиштүү той. Астыры толтура той. Мына мисалы биздин туугандардын арасында бирастан той бергенде эле кадимкидей кыйналып каласың да. Кошумча бергенде. Ошо биздики скромный, өтө жанагындай чоң той эмес. Жөнөкөй эле, баарыбыз жөнөкөй эле той беребиз. Мына бир кой, эки кой эле тойлорубуз. Ошондо да ошону кошкондо жанагындай тиги жанагы калың алпараңга же дагы кыздын белегине деп кошконбуз да. Ошондо деле кадимкидей билинип калат да. Жанагы тойдун эмеси кымбатчылык аябай. Анан кийин мындай бул эч нерсе эмес, бул той да эмес, бул эч нерсе, бул жанагы бир шайтандын ойлоп тапканы, бул башка эч нерсе эмес бул. Ошон үчүн муну тыйыш керек. Муну биз өкмөткө кайрылуу жазалык. Өкмөткө муну депутаттарга, президентке кайрылуу жазалык. Урматтуу башчылар, ушуну тогот бергилечи. Анысы деле мына кырсыктуу болот, өтө көп кырсык. Жанагы 10-чы классты бүткөндөн баштап 10-чы класс бүткөндөр эмнеге тойлоп атат, мен билбейм. Академия бүткөнсүн. Билгени, Омдун законун билбейт. Эч кимиз билбейт Омдун законун. Үч бурсукун аянтын чыгара албайт. Анан келип той берип жүр да. Андызы да тоюнда, жанагы бүтүрүүчү тойлорунда. Өтө толтур акча. Мугалимге белек беребиз деп чогултат, өздөрүнө кийим алабыз деп чогултат. Анан кийин жанагындай жыйындар өткөбүз деп чогулат. Анан кийин тоолорго барабыз деп чогултат. Жөрбөй эле чоңойгон кыздарыңар тоого. Тоодо эмне болуп кетерин билбейсиңерсе. Булардын баары бойго жеткен. Гормондор аябай эмеп турат, толуп турат. Анан кийин эмне болорун билбейсиң. Мына ырытып атпайбы, туалетке ырытып атат. Муздап, кескилеп өзүнүн тууган баласын. Мусорго ырытып жүрөт. Туалетке ырытып жүрөт. Ырытпайсызбы мына балдардын кылган, кыздардын кылгандарын. Анан келип биз жанагындай батыштын элиндей болот, батыштын элинде ата эне жок, бир тууган жок, катташуу жок. Ана ошол жерде ээн эркин кошула берүү, ээн эркин сүйүшө берүү, ээн эркин жүрө берүү ал жерде бар. Анткени аларды жок тууганчылык. Эч кандай кайната, кайнене, даже ата эне жок айрда. Мисалы кыз чоңойду, айрда. Кыз чоңойгондон кийин эч кимден уялбайт, эч кимден суранбайт,
бойфренд деп коет. Бойфренд дегени бир эркек досу, ошентип которот, эркек дос деп. Ошо эркек досу менен жатып берет. Ит төрөйт, алар төрөйт. Алар үй бүлө да курбайт көбү. Ажеке суроо келип атат. Ажеке сиз айткандай ошол 10 жылдык, 20 жылдыкты баягы колун кармашпай, жетилешпей, мына скромный барып келсе болобу дейт, жардам кылып дейт мектепке. Ошо мен айттым, мындай эле берип коелучу жардамыңарды. Барбай эле. Эч кимди сагынбайсыңар. Может бир эки баланын досуңарды көрүшүңөр келет, бир эки ошонун жөнүндө чакырып жолугушуп койсоңор бир бедели бир кафеге да. Анан кийин кыздарды болсо болду, алар бирөөнүн күйөөгө чыккан, алар менен ишиңер болбош керек. Сагынбашыңар керек. Мисалы классташты классташты бирөөгө чыгып өткөн аялды силер сагынбашыңар керек. Жанагы бирөөгө чыккан аял классташ эркекти сагынбаш керек. Жок андай. Бүттү, бул уже арам, бул чоң күнөө иш. Келип неге барасыңар? Неге сагынасыңар? Мен түшүнбөйм. Не болду ошо 10 класстын ичинде? 10 класстын ичинде может бейбаштык кылып жүргөн, двоечник болуп жүргөн. Эмнесин сагындыңар, эмнесин эметесиңер да? Жок андай. Айттым го, мына башка элдерде жок. Урматтуу туугандар, акчаңар көп болсо бир тууганыңарга бергиле. О бир тууганыңарды сагынгыла, бир тууганыңарга жолуккыла, бир тууганыңарга ошо жанагындай беригип алып үй салып бергиле. О бир тууганыңарга жардам бергиле, бир нерсени жасап бергиле. Бир туугандар чогулуп атаңарга машина алып бергиле, бир туугандар чогулуп, эркектер, аял эмес. Эркектер. Бир туугандар чогулуп алып туруп, ата-энеңерге мына умрага жөнөткүлө, машина алып бергиле, бир тууганыңар. Мына ошол той, ошол жыйын жакшы жыйын. Ажеке суроолор келип атат өтө көп. Ысык-Көл областы ошо Темир айылында быйыл 20 жылдыктар ошол үй салып берди дейт. Анан ошол биздин ошо классташтар баягы кыздарга ошол жамаат менен барып, классташтар барып чакыруу берип, чакырып атабыз. Бул туурабы же туура эмеспи дейт. Кыздар. Балдар кыздарга барып чакыруу берет экен, анан кыздар тосот. Бир кой союп, же болбосо дагы ушу калпак чепкен кийгизип. Эч туура эмес, урматтуугандар, айттым го, бөлөк эркек менен бөлөк аялдардын жыйындары эч бир жакшы эмес, бул туура эмес. Коркунучтуу бул жыйын. Дем эле мына азыркы заманда урматтуугандар, мына эркектерде да намыс, улуттук намыс, мисалы, биздин карындашыбыз, бул биздин кыргыз кызы, бул ушуну бузуп койбойн деген жок болот намыс. Эркек киши элин ойлош керек, элин. Мен элимде ушундай жаман иш болбосун деп. Наоборот, болуп атса тыйыш керек жаман иштерди. Бу жерден келип, жанагындай чакырып алып, хихи-хаха, анча-мынча тамаша, анан кийин кол кармап коюу, анан бийлеп коюу, кучактап коюу. Мына силерге азыр мына да биз эмне деген эл болуп баратабыз? Биз эркек аялды мындай эркек экен, аял экен деген жок болуп барат. Мисалы, качыш керек да, кой бирөөнүн аялы бул мага чужой эме, кой буну менен кучакташканга болбойт да. Буну менен өбүшкөнгө болбойт да. Жок, ушинтиш керек да. Жок, спокойно өбүшүп, кучакташып, жанагындай вальс бийлеп, вальс бийлегенде эле мен ойлоп атат. Эмне болмок эле, жөн эле вальс бийлеп атат. Ал жерден сен життенип атат, ал життеп атасың, анан кучактап атасың. Кантип эле эркек менен аял кучактаганда, жөн эле мындай спокойно эле, робот эмесиңер силер. Бир нерсе таасир болот да. Кантип эле ушундай болсун. Жөн эле келип алып, мындай эле кучактап. Келип алып, кучактап, мемиреп, жана музыка менен. Ошо жана возбуждающий эффект берет музыка өзү эле. Өзү життар, жана атырларды сепкенсиңер, ой, бурулатып, жана жапжаң кийимдерди кийгенсиңер, анан ошол силерди тартат да магниттей. Анан бир нерсе болот. Шайтан келип аралайт. Шайтан келип бустурат. Анан ар нерсени сүйлөйсүңөр. Анан кийин үй бүлө унутулат бактан. Анан кээ бирлер ойлойт, менин күйөөм лох экен. Менин күйөөм вообще эле эч ким эмес экен дейт да. Жана бир бай классташ менен учакташып жатса. Тура?
Анан кийин берки да келип, может быть, жанагы аялы 20 жылда, аялы 30 жылда надай аял болуп, картайып калган, анан келип алып туруп мындай классташын көрүп алып, эметип атат, может. Сүйүп калып атат. Аны ошон үчүн биз өтө көп болот ачке суроолор. Суроолорго өтсөк, негизинен суроо өтө көп, анан 1-2син окуйлу азыр. Ажеке туура айтып атат дейт, бул ачуу чындык дейт. Экинчиден жанагы сизге мындай карама-каршы суроолор көп келип атат. Ушул барып элге айылга, мектепке, айыл өкмөткө чоң салымдар болуп атат дейт. Компьютер алып берип атат дейт, мебель алып бергендер бар дейт. Эжагайларын ушул умрага жөнөткөндөр бар дейт. Ушул оң жагын да айтып берсеңиз дейт. Оң жагы барбы? Урматтуу кондор, мен айттым го, оң жагын кылам десеңер, сен чогулбай эле алып берип койгула. Айтпадым, мен мына көп зыяндуу нерсе болуп атат. Көп жанагындай чыгымдуу, зыяндуу нерсе болуп атат. Мүмкүн сен бир жагынан пайда кылып атасың, бир жагынан зыян келип атат. Мисалы, жанагы араң жүргөн семьялар бар. Араң жүргөн семьялар. Жетим жесирлер, үй жоктор. Жок, жанагы классташтардын арасында баары эле крутой эмес да. Көбү жөнөкөй эле эптеп эле жүрүп, үйүндө эч запас акча жок, даже карызы көп. Көп толтура. Ошолор да мажбур бар атат да. Келип, сен келип жакшылык кылам деп атасың, мейли, сен анткени колуңда баары азыр. Буякта сенин классташтарың 80% айылда эч нерсе жок колунда. Бир да запас акчасы жок. Араң жүрүп, араң, мына айттым, былтыр картошка өтпөй калды, картошка. Баары чыгып кетти. Мына көлдө картошка да өтпөй калды, өрүгү да өтпөй калды былтыр. Былтыр менен быйыл болду да, мына былтыр күзүндө эме өтпөй калган өрүгү. Эмеде жазында. Байкуш алмазы өтпөй калды былтыр. Мына картошка өтпөй калды. Анан сен келип классташ өтүп атасың. Анткени сен шаарда бираз Дордойдо бир жерде соода кыласың, может Москвада соода кыласың. Анан келип чакырып атасың да, классташ келди. Анан келсе жок. Может аялың көлгө чыккан. Анан келип тиги байкуш эч нерсе жок да, эч нерсе алган жок быйыл. Анан аларга зыян келип атат бир жагынан. Анан айттым го, мен силерге бир нерсе той кылып, мен тойдо эле бересиңер силер. Той кылса эле бересиңер. Бергиле, сен берем десеңер, мындай эле алып барып бергиле. Чогулбай эле алып барып бергиле. Атыңар ансы эле чыгат, элдердин баары рахматын айтат. Школдар дайыма силерди айтып турат элдерге. Мына баланча деген биздин окуучубуз, мына класс жазап берди. Баланча деген окуучубуз келип, мынагуларга компьютер алып берди класска деп айтып жүрөт. Анын кереги жок мындай чогулуш кылыштын. Обязательно чогулуп алып анан кылган. Чогулам десеңер, мына эркектер чогулула да кылып койгула. Берип койгула. Аялдарды кошпогула эгеле. Анткени аялдар өзүнө өзү кожоюн эмес. Көп эле домохозяйка, эч нерсе таппайт. Анан келип акча чыгарганга, может күйөөдө деле айтат, чыгарбайсың акчаны. Анан жаңжал болот. Зыянын да толтура берди. Ар бир иштин обратная сторона медаль деген бар. Биягынан сен келип бир жакшы нерсе кылып атсың, а бирок мына ягынан обратная сторона үйлөрдө жаңжал болуп атат. Сен эмнеге сен классташыңа барасың, эмнеге сен келип ал жака акчага кошосуң, дагы башка болуп атат. Биякта үйдө жетпей атса, мына ата-энебиз биякта ооруна, дарызына акча таппай атса, дагы бир нерсе болуп атса, мына баланын кийимдерин жеткизе албай атса, сен дагы келип классташ дейсиң, мына 50 000, 60 000, билбейм андан канча дагы, андан да көп болуш керек мен расходдор. Ошон үчүн, урматтуу кондар, эреже деген бар да, эреже бар. Ушу эреже менен жашайлы. Майрамдарды көбөйтпөйлү. Мисалы, мына ансы эле майрам көп дедим го, мына жанагы тойлор, күндө той болот айылда. Ошо айылдагы тойлор, бул жакшы чогулуш. Айылда тойлор. Анткени бул сенин уруулаштарың, сенин туугандарың. Мындай 2 поколение, 3 поколение, сенин туугандарың, ал айылдаш туугандарың. Ошолор келип эме өткөрүп атат, бешик той өткөрүп атат, тушоо той өткөрүп атат, баласын үйлөп атат, кызын берип атат. Мына ошого катышкан өзүң берип атасың. Мына ошол жетиштүү болду. Ушул нерселерди жоюш керек, ажеке дейт. Кудай буйрса, жоюш үчүн
Ажеке, мына кайрылык деп атпайсызбы? Өкмөткө, жогорку кеңешке, президентке мындай жооп келдиби? Эми аябай жактырып атат. Караштырабыз, көрөбүз деп атат да. Раза кылып атсыңар, туура кылып атсыңар. Анткени алар да көрүп атат. Мына өзгөчө мына жанагы Карагулжадагы окуядан кийин аябай элдер чочуп калды. Анан ошого айтып атат, биз көтөрөбүз ушул маселени деп. Анан эми билбейбиз кайсы деңгээлде көтөрөрүн. Бирок айттым го, мына урматтуу туугандар, башка элдер жакшынакай эле жашап атат. Ажырашпайт, кубалашпайт, талашпайт, урушпайт, өлтүрбөйт, жакшынакай жашап атат. Биз эле мына бөдө өлүм көп болот, бөдө өлүм мына классташка баратканда да авария болуп атканы бар. Жанагы мектеп бүтүрүккөндө авариялар болуп атат. Бычакташып атат, мушташып атат тойлордо. Ошондой ажырашып атат, үйлөрдө жанагындай жаңжалдар болуп атат. Неге барасың деген. Неге сен барасың? Чында үйүңөрдү карабайсыңар. Аялдар үйүңөрдү каралы. Үй ыйык. Эң ыйык үй. Мына эң ыйык өзүңдүн балаң. Балдарың өзүңдүн балдарың. Күйөөң, кайната кайнең эң ыйык ошолор. Эң ыйык жер дейт аялдыкы. Ошо өзүңдүн үйүң. Ошо үйүңдү кара. Классташ деген даже 3-чү месте эмес, 4-чү месте эмес классташ. Классташ никто. Эч ким эмес классташ. Бөлөкөй эле, жөнөкөй эле бир бөлөкөй адам. Эгерде ошо жакшы болсо, келип катташ бир аз, ошо менен эле. Сен бүт класстар менен эмессиң да. Анан и то опасный ал классташ деле. Кереги жок анын. Эркектер, может быть, эркек классташтар дос болуп жүрсөңөр болот. 20 жылдык, 30 жылдык мода кылып алышты, ушунун кереги барбы дейт. Айтып атасың, эч кандай кереги жок, эч кандай. Бирде эл кылбайт. Урматтуу туугандар, бирде эл кылбайт. Ошол элдер ийгиликтүү жашап атат. Мына ошол элдер ийгиликтүү жашап атат. Ошолор ажырашпай атат. Ошолор чатакташпай, бири-бирине жардам берип, көйүп, очор-бачар көйүп атат. Мына бүт элдер 4-төн, 5-тен, 6-дан, 10-дон балдары бар. Бүт элдерде. Мына мусулман элдер эмнеде бизде жашаган. Бәриники 4, 5, 10го чейин 10дон да ашык балдары бар. Бәри. 40ка чыкканча 10 балалуу болуп калган. Биз болсо жүрөбүз. Той эле аш, той аш эле аш, анысы жетпейт. Анан кийин үйлөнгөнгө акча жок. Анан 30та үйлөнүп, 40та үйлөнүп жүрөбүз. Негизи эле ушундай пайдасы жок чыгымдарды, тойлорду, маркум узатууларды, бардык нерселерди кыскартуу керек. Бүт мына биз ушу жанагы той аштарды да жастык катка токтоткула буну. Канча жолу айтып атабыз, токтоткула. Ашыкча чыгым чыгарбагыла. Ошонун бәрин өзүңдүн балдарыңды окутканга, кийиндиргенге, жакшы оокат бергенге колдонгула. Башка нерсени, ашыкча нерсени жасабагыла. Ашыкча кыймыл кылбагыла. Өзүңөргө үй салгыла, башка кылгыла, пайдалуу нерсе кылгыла. Кереги жок мындай жыйындарда эле акчанын бәрин коротурун. Өзбайчы туура айтат дейт, кереги жок, такыр керек эмес дейт. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биздин убактыбыз да соңуна келип баратат. Бүгүн биз ушул 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык, 40 жылдык деген ушундай модага айланып бараткан чыгымдарды көбөйткөн, аркасы өлүм менен ошол жыйынтыкталып аткан чыгымдар болуп атпайбы? Анан ошону тегерегинде сөз кылып атабыз, урматтуу тергөөчүлөр. Өтө көп суроолор көп келип атат TikToктон, мынакей Facebookта, түз эфирдебиз, Марвада, Насихат радиосунда. Өтө көп суроолор Ажеке. Анан ушул негизги мына бүгүнкү тема жогорку кеңеште да көтөрүлдү Ажеке. Ошол министрлер келип, өкмөт президентибиз мынакей карагыла деп. Анан мына кечээ каза болгон ошол Кыргызстандын жараны Айжирек ошол бир туканыбыздын 5 баласы калды аркасында. Жетим калып атат, эми бирөөсү түрмөдө, бирөөсү жерде дегендей. Анан мындай эми көп болуп атат. Анан Ажеке ушуга дагы кандай сунуштарды айтасыз? Кантип токтотобуз? Мында да силер жанагы бизде мына жанагы уят деген нерсе болот. Урматтуу туугандар, мында да курнамыз. Курнамыз, мисалы мында эл эмне дейт деген, урматтуу туугандар, силер уяла турган нерседен уялгыла да. Анан уялбай турган нерседен уялбай эле болгула. Жөн эле мен мүмкүнчүлүгүм жок эле, барбайм деп эле койгула, болду, барбагыла. Бүттү. Кутуласыңар. Мына тойлордо деле көп тойлорго, мисалы мында да өзүңдүн бир туугандарың жанында чакырып атса бар. Анан кийин экинчи, үчүнчү жанагы алысыраак туугандар, алысыраак кайын журттар, алысыраак тайлар бир нерселер жээндер чакырып атса барбай эле болгула. Урматтуу туугандар, мен шартым жок эле,
эме анын курчу эмеңди берип кой, жанагы М-банкыңды. Жиберем деп бир аз акча жөнүп кой, болду. Кошумчам деп. Барбай эле уялбагыла, урматтуулар. Уяты жок мунун. Силер барганда бербей койсоңор, ас берип койсоңор, андан бетер жаман көрөм. Анан кийин мүмкүнчүлүгүңөрдү карагыла, барбай эле койгула. Жөн эле жанагында айттым го, вежливый отказ дейт да. Анткени эшеси жок, башка жок, шартың жок. Барбай эле койгула. Ошентип азайтайлы. Акылдуу кылыш керек. Акылга салыш керек. Бир жолу келип көрөм деп анан кийин аягында барып алып, сен мени тиги менен кучакташып койдуң деп келип алып, үйдө келип алып мушташып, сен тиги менен көбүрөөк кучакташып койдуң, тиги менен эмнеге көпкө чейин бийледиң деп ушун толтура ошондойлор. Мына мен мисалы медиуниверситетти бүткөн тоюбуз чакырды, бир 25 жылдыкта медиуниверситет бүткөн деп, анан чакырышты. Анан мен унчукпай эле койдум, мен барганда жок. Анткени эмеде турган эч бир мааниси жок да. Эч кандай мааниси жок. Мага эч кимиз келип мындай салам жөн эле жолукканда эле бир салам эле айтып койбосо, эч кандай бир мага таасири деле, бир пайдасы деле, жанагындай чындап мамиле жасаганда эле жок болчу да. Эч кандай. Эч бир мен курсташтарымды аябай өз убагында аябай сыйлачым мен. Окат алып берчим чында. Аябай сыйлачым, улууларын өтө жакшы сыйлачым. Жардам берчилем, ушундай. Анан кийин бирок алар бүткөндөн кийин, жанагы саламы да жок. Эч кандай бир эме да жок. Тыйым-тырыс да. Анан кейде эле мындай жолукканда деп саламдашпаса, анан кийин келе дейт да, анан эмнеге барам, эмне мааниси бар ушунун. Келип бир жолу кайра чачырып, 10 жыл жүргөндөн кийин мага эч нерсе кылбагандан кийин, 5 жыл, 6 жыл бир окугандан кийин, эч нерсе бир салам айтпаганыңардан кийин бир 20 жыл бою, анан кийин 20 жылдан келип, чогулбайлыбы дегениңер эмне пайдасы бар мага? Жок да эч нерсе. Ошентип эле жөн эле унчукпай койдум, барбай эле койдум. Эч ким мага мени өзүбөгө жаман, өзүбөгө мындай деген жок. Дей берсин бирок. Бирок чынында айттым, мына канча жыл жүрүп, бириң келип сыйлаган жоксуң, сыйлашкан жоксуң, кеде учурашасың, болду. Башка эч нерсе жок да. Болду. Анын сизден бөлө жанагы илгерки убакта ишчи да. Мен келип бүт намаз окуп, баарын таштап, баары качты жок болду. Эч жок болуп кетти. Ошо менен мааниси жок да, мааниси жок. Мына ошон үчүн урматтуулар, мааниси жок. Эмеси жок. Ошондой эле жакшы болсоңор, айттым го, мектепке жардам бериңер келсе, мындай эле барып берип койгула. Ачке, ошондой бир маселе. Сен атыңарды жазып кой класска, мына баланча деген класста эме, баланчанчы жыл бүткөн эме, биздин ушул класс, ошонун атынан коюп коет керек болсо. Арага ичкендер өзүнчө бир команда, бир жамаат да. Алар мындай повод издешет. Анан баягы акыреттик достор деген бар ачке. Алар баягы сиз айткандай, жанагы сиздин айтып аткан тартиптегидей кылат да. Ошондой багытта акыреттик достордо мындай да, урматтуулар, акыреттик достордо өзүңөрдүн тууганыңарды сыйлап алгылачы, урматтуулар. Мени сыйлап эле койгучу. Чын. Өзүңөрдүн мына туугандарыңар бар, чын айтканда баарыңарда акча жок. Менде да запас акча жок. Чын айтканда. Анан кийин араң мындай өзүбүздүкүн жана балдарыбыз менен мындай эптеп септеп бир нерсе кылып жүрүбүз да, элдей болуп. Анан кийин келип туруп уламын чыгым айттым го, мына 50 000 60 000 сомго той берип койсо, суроолорго өтөйк. Мына биз бир тоюбузду бир 50 000 сом тегеренде берди бир той. Ачка биздин эфирибизде бүтүп калды. Мына эки суроону окуй кетейин. 20 жылдык 30 жылдыкка кичине колунда барлар уюштурат дейт ачке. Шарты жок классташтары кыйналат, уруш талаш башталат дейт. Алла разы болсун айтышкем, бир ошо жооп берип жыйынтыктап берсеңиз. Биз ушинтпедик. Мына жанагы Москвада, анан базарда жүргөндөр, булар эметет, ошолор деле, силер акчаңарды барып атаңарга, апаңарга ошол убактыңарды ошо жака алып барбайсыңар. Мисалы келип классташ менен чогулуп, антип жүрүп анан кийин кетип каласыңар, атаңарга, энеңерге убакыт бөлбөй. Ата-эне аны өтүп кетет. Ошон үчүн жөн койгула, урматтуулар. Атыңарды чыгарам десең, мындай эле чыгарып койгула. Алып баргыла мектепке барып туруп бергиле ошонусун.
бир класстын бәрін компьютер беріп қойғыла, бир класстын бәрін ремонттап қойғыла, школды бір нәрсе қылып қойғыла, экөө үчөө булар бүтүрүп койгула, бир нерсе кылды да. Ал жанагындай жыйын күмөндүү, керексиз, айттым го, керектүү жанагындай бир жакшы көргөн классташтар болсо, ошону менен катташып койгула, ошону менен достошуп жүргүлө. Анан калганын баары силерге эч кандай эмес жок. Мен мындай жыйындарды Кыргызстанда, кыргыздарда, бир гана кыргыз менен казактарда ошону токтотуш керек. Урматтуугандар, болбош керек, ашыкча кыймылдын баары зыян. Ашыкчын кыймылдардын бүт баары күнөө. Силер келип мына ошо акчага канча жакшы иш жасап коймоксуңар. Айттым, эң биринчи мына жолуган бизиңер, мына эң биринчи жыйылам бизиңер, туугандар жыйылгыла. Туугандар, мен азыр биз туугандар быйыл жыйылайын деп атабыз, талашка барып жыйылайын деп бир туугандар. Мен айттым, биз келебиз бир жыйылайлы. Ошо туугандарга, анткени оларга хакы бар, алардын акысы бар. Жыйылганга. Мен ошого барабыз. Ошо жерге барып чай уюштурабыз, чай ичебиз, болду. Куран окуйт өткөндөргө чай ичебиз, сурашабыз, кек тарайбыз, болду. Эч нерсе акча, көп акча коротпойбуз. Жанагындай жазанбайбыз. Жазанып барбайбыз. Болгондой. Болгондой. Мына мен баягы эле өзбек ажым, баягы эле эч кандай өзгөргөн жокмун мен. Ошол элемин. Мен куртой болгон жокмун. Мен эч кандай герой болуп кеткен жокмун, башка жок. Мен жөнөкөй эле кишим мына ушул. Мен силердин баягы эле бир тууганыңар. Болду. Мына ошондой жыйын, урматтуугандар, пайдалуу. Ошо мисалы ошол акчаңар менен жыйылып алып туруп, бир тууганыңарга бир нерсе куруп берем десеңер, куруп бергиле. Бир тууганга бир нерсе жардам берсеңер, жардам бердигиле. Мен ошого баарыңарды чакырам, урматтуугандар. Мына биздин мусулманчылыкта баары тартип менен бүт ашыкча жанагындай чыгымдар, ашыкча жыйындардын баары күнөө болот. Эгерде жардам берсеңер, биринчи өзүңөрдөн башталат. Өзүңөрдүкүнө жардам бергиле. Өзүңөрдү мына атаңарды жакшылап карабагыла. Тирүүзүндө атаңарды жакшылап сыйлап калгыла. Атаңарга алып бергиле. Атаңарды, энеңерди сүйүндүргүлө. Ошолорду жакшы кийиндиргиле. Ошондо жакшы болот. Ошолорду жакшылап карагыла. Белекти ошолорго бергиле, бир тууганыңарга бергиле. Бир тууганыңарды карагыла, бир тууганыңар менен чай ичкиле. Мына бол жетет. Анан башка эле бир кишилер менен келип, жанагындай айттым го, өбүшүп, жытташып, кучакташып, мушташып, кереги жок андый бәрин. Ошонун бәрин токтотойлу, урматтуугандар. Мына башка элдерде жүрүп скромный жашап, мына башка элдер скромный жашап, урматтуугандар. Бири да ысырап кылбайт. Бири да мына чоң ресторанда той бербейт. Чоң ресторанда мына биз эле беребиз. Баронский тойлор, дворянский тойлор. Башка элдер скромный. Жөнөкөй эле мына өзүнүн эле үйүнүн жанында кошуналар менен бирге алып туруп, конокторун бөлүп туруп берип коет. Бүт батасын алат да кетти. Той бүттү. Башкаларыбыз болсун. Мына ошол мусулманчылык. А биздикиндей болбойт, но биздики мына вообще даже айттым, орусда мындай жок азыр. Орус мындай кылып. Ажеке, Алла разы болсун, убакыт бөлүп келип, мынакей бир сааттан ашык буюрса насихат айтып бердиңиз. Ушулар эми жогумдуу болсун. Бир жыйынтыктап коюңуз. Амин. Урматтуугандар, мына биз айттым, мындай жөнөкөй эл болойлу, урматтуугандар. Жөнөкөй эл болойлу. Мына азыр курман айт келатат, урматтуугандар, колуңардан келгендер курмандыңарды чалгыла. Анан жана кедей, кембагал дейт, ошолорго жетим жесилерге таратып бергиле этти. Эгерде колуңардан келсе ошолорго акчалай жардам бергиле, бар ошо айтка кийим кийип алсын, айтка сүйүндүргүлө, окат бергиле, барып катташкыла, ошо айт күндөр барып. Анан мен бир нерсе айтайын да, мынагу урматтуугандар, мынагу көп жерден көрүп атасыз, мына айттык деп койду союп, мына эртең арапа күнү. Анан кийин айт күнү сойбой жатат. Бул туура эмес, урматтуугандар. Силер курмандык чалышыңар керек, курмандыкты. Курмандыкты айттан кийин, айт намаздан кийин чалынат. Андан мурда чалып койгон курмандык бул эсептелбейт. Анан күнөөкөр болосуңар, урматтуугандар. 2 саат, 3 саат кечпесе эч нерсе эмес. Айтына 7:30 болот, 8-де сойдуңар, 10-да бышырсаңар, 10-дон келе берсиң туугандар. Куран окуганга. Анын эмеги болот, мына эртең союп алып, бүрсү күнү эртең менен барсаң, эртең менен бышырып койгондо мен барып карасам, окат бышырып коюпту. Анан кийин айттым, мына силер курманыңарды уже бышырып койдуңар десем, жок, кече сойгом дейт. Кантип кече сойдуңар?
Бизде ушундай дейт, анан урматтуулар көп ушундай экен. Арафат күн сойдуң, Арафат күн сойбогула урматтуулар. Мына эртең Арафат күнү кечке чейин орозо туткула, дуа кылгыла, кечке чейин жакшы амалдар кыла, садакалар бергиле, башка кыла, китеп окугула, жаттагыла, сооптуу иштер кыла, эртең ансына жумада садака көбүрөөк бергиле, мүмкүн болсо кийим кечеге алып бергенге жардам бергиле, дагы башка кыла. Анан курбандыңарды курбан айттан кийин бүрсү күнү жума күнү чалгыла, урматтуулар. Бүрсү күнү айттан кийин чалгыла. Эмесе кабыл болбойт. Күнөөкөр болосуңар. Алла разы болсун ашке. Рахмат, Алла разы болсун. Келаткан айтыңар куттуу болсун, берекелүү болсун. Алла Таала бүт ушул жылда туткан биздин баарыбыз жакшы амалдарыбыз кабыл кылып, баардык күнөөбүз кечирен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт бүгүнкү насихатыбыз соңуна келди. Ошол 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык жөнүндө ажыке кененирээк айтып берди. Жегиле ичкиле ысырап кылбагыла дейт Алла Таала. Бир адамдын өмүрүнөн, көңүлүнөн ошол кырсыктар болуп атат, ошол ыйык меккени бар бузуп салган жакшыраак дейт. Жыйынтыгы келип ушундай биздин отурайган жаш балдарыбыз, кыздарыбыз жана жарандарыбыз кетип атат. Демек, азыр биздин суроолордон, сунуштардан дагы депутаттар да сунуш кылып атат. Демек, бул майрамдар токтотолду деп атат. Андыктан акыл эстүүлөр үчүн бул бүгүнкү насихат жетиштүү болот го деген ойдобуз. Кийинки эфирден амандашканга чейин элибизде тынчтык, ынтымак, ыйман болсун, келе жаткан айтыңыздар маалик болсун. Амин.